Baldar'da nefti var ekan. Oşunu alıp Petrol'ün KPK'da neme kılsak, doğru tüzüp sularını versek kıl etkende bizim kabı oşun neyle barıp oşun Legion Oil kampanyası KPK kampanyasına da neftini işletkende özünün tarifinde gana bardığına koyulan tarifin negesinde gana bizge sıra neftini kayra işletip kelген. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 1-апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте дарыгерлер өспүрүмдүн кызыл өңгөчүнөн сөөгү алып чыгышты. Бишкек шаарындагы номер 3 медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерлери 15 жаштагы баланын кызыл өңгөчүнөн операция жолу менен сөөгү алып чыгышты. Бул тууралуу аталган оорукананын врачы Калыбек Мыкыев билдирди. Маалыматта өспүрүм сөөгүктү шорпо ичип жатып жутуп алганы айтылат. Сөөгүк баланын кызыл өңгөчүнө тыгылып калган. Алгач 15 жаштагы өспүрүмгө шаардын 2 ооруканасында операция жасаганга аракет болуп, бирок майнап чыккан эмес. Аягында бала номер 3 балдар ооруканасына жаткырылып, операцияга 5 күн даярдалган. 10дон ашык дарыгер катышкан операция ийгиликтүү өтүп, өлчөмү 3,5 га 4 см болгон сөөгүк кызыл өңгөчтөн чыгарылган. Ноокенде бала бакчадагы бойлер жарылып, дубалдар урап түшкөн. Ноокендеги бала бакчада бойлер жарылган, дубалдар урап, окуянын видеосу социалдык тармакка тарады. Кырсык бүгүн эртең менен Кызыл Туу айылындагы номер 25 бала бакчада болгон. Маалыматты Өзгөчө кырдаал министрлиги тастыктап, жабыркагандар жок экенин кабарлашты. Видеонун авторунун айтымында бойлер 7 жылдан бери иштеп, бир эле жолу оңдолгон. Техника эмне себептен жарылганы тактала элек. Көтөрүп таштаганда 100 литрлик арстон экен, 7 жылдан бери иштеп аткан экен. Былтыр бир ремонт кылдырган экен. Ону жака чейин атылган да. Бул жерде перегородка болгон экен, ошо эле куркалап койду. Антоп шетириктер сайылып жатат. Ар жеринде. Өтө катуу удар болуп, Соняга чейин сайылып калды. Sayılık kanı bir alıp koydu, bolsa maşanı gözünü yaptı. Kırışa көтөрүп калдым. Жана Аристонун жарылганы коридордогу ар бир эшикти өтө табылган. Мынусу биякта жатат ичкериде. Мунусу ону жакта жатат ичкериде. Олордуку жок. Ушул комнатада жарылган Аристон. Коридордун ичиндеги ар бир эшикти айнектерине чейин. Раковиналар. Бардык раковина чачылып кеткен. Жарылган Аристон. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Шайырбек Ташиев кармалды. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык ал Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалып, Бишкек шаардык иштер башкы башкармалыгына жеткирилген. Ташиев кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинде коррупция көрсөтүлгөн кылмышты жасоого шектелүүдө. Эске салсак 16 мартта салык кызматы Кыргызнефтегаз мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схема тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда ортомчу схемалар жана чийки затты шектүү эсептен чыгаруулардан улам ишкана болжол менен 4 миллиард сом зыян тартканы белгиленген. Ошондой эле бул схемаларга Ташиевдин туугандары үй бүлөсүнүн катышы бар экени айтылган. Мындан улам Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупцияга шектелип кармалган 4 адам 16 майга чейин номер 1 тергөө абагына камалган. Ал эми Улуттук банктын мурдагы төрагасы Мелис Тургунбаев 16 майга чейин үй камагына алынган. Ташиев 16 март күнү депутаттык мандатын тапшырып берген болчу. Белгиле кетсек, ал буга чейин бир нече жолу суракка чакырылган. Кумтөр жарым өнөр жайлык орнотмо сатып алды.
Кумтор ишканасы калдыктарды кайра иштетүү долбоорунун алкагында өндүрүмдүүлүгү суткасына 2,5 тонналга дистештирилген жарым өнөр жай орнотмо сатып алды. Орнотмонун негизги максаты долбоордун технологиялык параметрлерин ген жайдын реалдуу шарттарында сыноого алып, көрсөткүчтөрдү тастыктоо болуп эсептелет. Жарым өнөр жайлык сыноолорду өткөрүү ири байытуу фабрикаларын куруудан мурун аткарылуучу милдеттүү стандарт болуп эсептелет жана лабораторияда алынган маалыматтарды растоо технологияны үзгүлтүксүз режимде иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Жарым өнөр жайлык орнотмо өндүрүштү оптималдаштырууга, технологиялык процесстердин натыйжалуулугун жогорулатууга жана алтынды бөлүп алуу коэффициентин көбөйтүүгө багытталган изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жардам берет. Келечекте Кумтөрдүн эле эмес, жанаша жайгашкан Тоголок, Жаңгарт кендеринин да рудаларына изилдөө иштерин жүргүзсө болот. Мындан тышкары жарым өнөр жайлык орнотмо жаш кадрлар үчүн практикалык окутуу базасы катары колдонулуп, аларды өндүрүштөн ажыратпай үйрөтүүгө эң мыкты шарт түзмөкчү. Ошто үй өрттөнүп 1 киши набыт болду. Ош шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги жер үйдөн чыккан өрттөн 1 адам набыт болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт тууралуу маалымат 1 апрелге караган түндө саат 00:31 жергиликтүү өрт өчүрүү кызматына түшкөн. Эки өрт өчүрүүчү бөлүк отту саат 00:52 чектеп, түнкү саат 3 толук өчүрүшкөн. Өрт кырсыгынан 69 жаштагы эркек киши каза болду. Кырсыктын себеби иликтенип жатат. 5 мартка караган түнү Өзгөн районунун Мырзарык айылында турак үйдөн өрт чыгып, кырсыктын кесепетинен 8, 6, 5 жана 3 жаштагы балдар каза болушкан. Былтыр октябрда да Ош шаарында турак үйдөн өрт чыгып, 34 жаштагы келин 5 баласы менен каза тапкан. Ушул окуядан кийин президент Садыр Жапаров өрт коопсуздугу боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырган. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга микроавтобус сатып берди. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун кызматкерлери кайрымдуулук демилгесинин алкагында ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга колдоо көрсөтүштү. Компаниянын негизги салымы менен каражаттын басымдуу бөлүгү чогултулуп, анын эсебинен микроавтобус сатып алынды. Транспорт жетим балдардын укуктарын коргоо коомдук фондуна өткөрүлүп берилди. Ал балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын билим берүү мекемелерине ташуу үчүн Иш чаранын алкагында балдар үчүн Манас эл аралык аэропортуна экскурсия уюштурулуп, алар аэропорттун иши, инфраструктурасы жана авиациялык кесиптер менен таанышышкан. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов компаниянын ишмердүүлүгү жана жарандык авиациянын өнүктүрүүдөгү ролу тууралуу айтып берип, жаш муун үчүн билимдин жана билимге умтулуунун маанилүүлүгүн өзгөчө белгилеген. Компания балдарды колдоого жана коомду өнүктүрүүгө багытталган социалдык жана кайрымдуулук долбоорлорду мындан арыда ишке ашууну улантмакчы. Экс-депутат Чыңгыз Айдарбеков ИИМде сурак бергени кабарланды. 31 мартта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Чыңгыз Айдарбеков Ички иштер министрлигинде сурак берди. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Айдарбеков кайсы иш боюнча жана кандай макамда суралганы азырынча белгисиз. Азырынча Айдарбеков дагы Ички иштер министрлиги дагы маалымат бере элек. Мурдагы тышкы иштер министри Айдарбеков былтыр 30 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Бишкектин 21 округунан депутаттыкка ат салышкан. Шайлоодо ал 5000ден ашык добуш алып экинчи орунду камсыз кылган. 10 мартта экс-депутат Кубанычбек Кангантиев мандаттан ажыраган соң депутат болуу кезеги Айдарбековго келген. Бирок мандат берүү кечеңдеп, БШК Айдарбековго байланыштуу Ички иштер министрлигинен тиешелүү маалымат күтүп жатканы менен түшүндүргөн. Ал тапта социалдык тармактарга Айдарбековдун мыйзамсыз иштерге айыптаган анонимдүү тасмалар тартылган. 2 күн мурун Чыңгыз Айдарбеков бул дооматтарды четке кагып, БШК мандаттага каршы керектигин билдирген. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр.
врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Судьялар кеңеши Аламүдүн райондук сотунун судьясын жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Судьялар кеңеши 27 мартта башкы прокуратуранын Ош облусунун административдик сотунун төрагасынын кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн четке кагып, президент Садыр Жапаровго сотту мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу сунушун берген. Маалыматка ылайык, башкы прокурор Максат Асаналиев аны кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен жоопко тартууга уруксат берүүнү сураган. Башкы прокуратура андан тышкары Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун судьясын да кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сурап, судьялар кеңеши макулдук берди. Ага алдамчылык беренеси менен айып коюлду, аны да кызматтан алуу сунушу президентке жөнөтүлгөн. Жакында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облустук сотунда коррупциялык схема аныкталганын, ага Аламүдүн райондук сотунун судьясынын да тиешеси бар экенин билдирген. Анын жакындары менен адвокаты комментарий бере элек. Жездеси Нарын дарыясына ыргытууга шектелген адам 12 жылдан кийин кармалды. Нарында жездесин өлтүрүүгө шектелип 40 жаштагы кайниси кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук милициясы билдирген. Ага ылайык 2014 жылдын май айында Нарын район Эмгек Тала айылынын 40 жаштагы тургуну Н.А. үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Милиция факт боюнча кылмыш ишин ачып, издөө иштерин баштаган. Тергөөнүн маалыматы боюнча маркум менен кайнисинин ортосунда үй бүлөлүк чыр-чатак чыгып, мушташка айланып кеткен. Жаңжал учурунда Н.А. оор жаракат алып, андан соң Нарын дарыясына ыргытылган. Кылмышка шектүү катары 40 жаштагы К.М. кармалып, камакка алынды. Ага кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2-бөлүгү адам өлтүрүү менен иш козголгон. Бул берене менен күнөөлүү деп табылгандар 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө же өмүр бою эркиндигинен ажыратылат. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк боюнча түшүндүрмө берилди. Мамлекеттик мекемелер 31 мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк боюнча түшүндүрмө беришти. Учкун мамлекеттик ишканасынын директору Бакытбек Султанов айдоочулук күбөлүк жаңы технологияны колдонуу менен 34 коргоо элементи кошулуп жасалганын, аны бардык өлкөлөр тааный турганын айткан. Президенттин иш башкармасынын башчысынын орун басары Бообек Салимжанов Кыргызстан жаңы күбөлүктү басып чыгаардан мурун дүйнөлүк стандарт талап кылган бардык техникалык талаптарды сактаганын, ал бардык мамлекетке таанылышы керектигин билдирген. Бул айдоочулук күбөлүктү Европа эле эмес, Кыргызстанды мамлекет катары тааныган бардык өлкөлөр кабыл алып тааныйт деген ал. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев документтер, анын ичинде айдоочулук күбөлүктүн жаңы үлгүсү башка мамлекеттерге кандай тартип менен жиберилерин айтып берди. Тышкы иштер министрлиги дипломатиялык каналдары аркылуу дүйнөдөгү бардык мамлекеттерге жаңы айдоочулук күбөлүктүн үлгүсүн жиберген. 32 элчилик, 10 башкы консулдук аркылуу үлгүлөр жиберилген. Муну тышкы иштер министрлиги 2 этап менен жүргүзгөн. Биринчиден электрондук форматта үлгүлөрдү таратканбыз. Экинчиден физикалык түрдө да бардык мамлекеттердин укук коргоо органдарына жиберилген. Айдоочулук күбөлүктү берүүдөгү реформанын алкагында ушул жылдын январь айынын орто ченинен тарта жаңы үлгүдөгү күбөлүктөр бериле баштаган. Анын мурдагы күбөлүк менен өңү жана түзүлүшү боюнча айырмасы жок. Айрым кыргызстандыктар жаңы күбөлүктү айрым Европа өлкөлөрү тааныбай жатканын айтып арызданышууда.